Баткен шаарында унага болгон салыкты өз учурунда төлөгөн жарандар үчүн атайын рейд өткөрүлдү. Рейд учурунда автоунаасынын салыгын төлөгөн жарандарга 1000 сомдон айып акча салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы менен биргеликте Баткен шаардык салык кызматы иш алып барды. Мындай иш-чара 2020 жылдын 1-январына чейин кезеги менен өткөрүлүп турат. Салыкты ушул жылдын 2-сентябрына чейин төлөө керектиги элге эскертилген. Бул убактан өткөрүп жибергендер үчүн атайын айып салынат. Иш-чара учурунда бир топ автоунаа ээлери салыгын төлөгөнү үчүн протоколдор толтурулуп, жазана салынды. Быйылкы жылы 2018 жылдын бүгүнкү күнүнө карата былтыркы 2018 жылы транспорт салыгы боюнча 2.183.000 салык топтолгон болсо, бүгүнкү күнгө 2019 жылдын бүгүнкү күнүгө транспорт салыгы боюнча 2.583.000 акча топтолгон. Айырмачылыгы ушул 400.000ден ашыгыраак быйыл салык көп топтолгон. Физикалык жактар үчүн айып пул 1000 сомдон айып пул төлөнөт, убагында төлөгөн автоунаа ээлерине. Ал эми юридикалык жактар үчүн 5000 сом айып пул төлөнөт. Жана ошондой эле салыктын суммасына жараша ар бир күнүнө 0,9% туум эсептелет.